15 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 15 ноябрда Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токтомаматовду ээлеген кызматынан бошотту. Документ Токтом порталына жарыяланды. Президенттин жарлыгында Токтомаматов судьянын жүрүм-турумунун кынтыксыздыгынын талаптарын бузганы айтылат. Мурдагы күйөөсү Асель Ногойбаеваны зордуктаганы боюнча ишти дал ошол Токтомаматов карап чечим чыгарган. Ал айыпталуучуну пробациялык негизде бошоткон болчу. Судья Токтомаматовду кызматтан алуу боюнча сунушту Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков өзү берген. Анын пикиринде Сокулук райондук сотунун судьясынын аракети туура эмес болгон. Ош облусунун Кара Суу райондук соту мурдагы аялын оң жеринен бычактап качып кеткен шектүүнү 2 жыл 3 айга эркинен ажыратты. Аялдын жакындары айыпталуучу жок эле дегенде 10 жылга кесилиши керек болчу деп нааразы болуп жатышат. Райондук соттун өкүмү 19 октябрда чыкты. Айыпталуучу кылмыш жасоого аракеттенүү жана аффект алдында адам өлтүрүүгө аракеттенүү беренелеринин негизинде күнөөлүү деп табылып, жазасын жалпы тартиптеги түзөтүү абагында өтөйт. Андан сырткары сот айыпталуучуну жабырлануучу тарапка материалдык зыян үчүн 109 661 сом, ал эми моралдык зыяндын ордуна 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Ош шаарынын 37 жаштагы тургуну 5 баланын энеси Гүлбахар Имарованы 3-майда мурдагы күйөөсү балдарынын көзүнчө бычактап качып кеткен. Оң жеринен бычакталган аял айыпталуучу психикалык ооруканадан жоопкерчиликтен качуу максатында аффект абалында болгон деген корутунду даярдатып алганына нааразы болгон. Жабырлануучунун бир тууган сиңдиси Гүлүмкан Кубанычбек кызы 14 ноябрда клоопко комментарий берип, Кара Суу райондук соту далилдер болгонуна карабастан адилетсиз чечим чыгарганын билдирди. Ошондой эле алар райондук соттун чечимине каршы облустук сотко даттанышты. Биз 10 жылдан көбүрөөк берилсе керек деп ойлогонбуз. Эжем психикалык жактан жабыркаганы аз келгенсип, кант диабети менен ооруп, учурда Орусияда дарыланып жүрөт. Кимден жардам сурашты деле билбей калдык. Мурдагы күйөөсү эжемдин жоош, ишенчектигинен пайдаланып, уруп, коркутуп жүрчү. Эч жерде иштебей, балдарына келген жөлөк пулуна жана эжемдин иштеп тапканына жашап келген. Ажырашып кетсе деле мен силерди үй бүлөңөр менен жок кылам, колуңардан эч нерсе келбейт деп коркутуп жүргөн деп билдирди жабырлануучунун сиңдиси. Кубанычбек кызы айыпталуучу Гүлбахар Имарованын балдарына сексуалдык ыплас аракеттерди жасап коркутуп келгенин билдирди. Ошондой эле жабырлануучунун жакыны укук коргоо органдарына жана коомчулукка кайрылып, адилеттүү чечим чыгарып берүүнү талап кылды. 15 ноябрда УКМК маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун Шпана деп аталган мүчөсү акча опуз алууга шектелип кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, шектүү учурда 8-түзөтүү мекемесинде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 24 жаштагы кишинин буйругу менен башка бир жарандан опуз алып акча талап кылган. Жаранды белгисиз тарапка унаага салып кетишип, ал жерден жогоруда аталган адамдар анын денесине көптөгөн жаракаттарды келтиришкен. Андан соң ар кандай коркутуулар жана физикалык күч колдонуу, ошондой эле тамагына бычак такап, 8-түзөтүү мекемесиндеги уюшкан топтун кассасын толтуруу үчүн 200 000 сом өлчөмүндө каражат опуз алышкан дешти УКМКдан. Жаранды белгисиз тарапка унаага салып кетишип, ал жерден жогоруда аталган адамдар анын денесине көптөгөн жаракаттарды келтиришкен. Андан соң ар кандай коркутуулар жана физикалык күч колдонуу, ошондой эле тамагына бычак такап, 8-түзөтүү мекемесиндеги уюшкан топтун кассасын толтуруу үчүн 200 000 сом өлчөмүндө акча каражат опуз алышкан дешти УКМКдан. Бул факт боюнча мурда соттолгон 27 жаштагы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Рой кайманаты менен таанылган Орозахун Сайдазимовго издөө жарыялады. Атайын комитет учурда Ройдун Орусиянын жарандыгы бар экенин жана Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоо, ошондой эле кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу менен алектенгени аныкталганын маалымдады. Маалыматка караганда Азим Ройго уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо жана бүтүм жасоого же аны жасоодон баш тартууга мажбурлоо, шантаж аркылуу же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен алдын ала бүтүн боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган жана байкабастыктан оор зыян келтирүү беренелери боюнча сыртынан айып тагылды. Тергөөнүн жүрүшүндө Азим Рой Көлбаевдин таасиринен пайдаланып, коркутуу жолу менен Бишкекте курулуп жаткан Арстан Тауэр бизнес борборунун 10 миллион АКШ долларын түзгөн 6000 чарчы метр үлүшүн мыйзамсыз ээлеп алганы аныкталган. Азим Рой Бишкектен аянты 500 чарчы метр болжол менен 1 миллион АКШ долларын түзгөн кымбат батирди сатып алып, аны жубайынын атына каттаган. Ал эми аталган батирде Көлбаев өзү жашап келген айтылат.
Ошондой эле Ройдун дагы Бишкектин четинде Көлбаевдин үйүнүн жанында жайгашкан жалпы аянты 1000 чарчы метр 2 миллион АКШ долларын түзгөн дачага ээлик кылганы айтылат. Андан тышкары УКМК Чолпон Атада жайгашкан Каганат эс алуу борборунда 500 000 долларлык коттедж да Азим Ройго таандык экенин кошумчалады. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Рой Азим ысымы менен таанылган Орозахун Сайдазимов кыргыз жараны, ал Чүй облусунун Чалдабар айылында туулуп өскөн. Кыргыз ЖМКсы Рой Азимди кайрымдуулук менен алектенген меценат деп атаган. Турмуш басылмасы ал Беловодск айылындагы майып балдардын жатак мектебин карамагына алганын жана өзү туулуп өскөн Чүй облусунун Чалдабар айылындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө материалдык жардам көрсөтүп келерин жазган. Ал Тургай Чалдабар айылындагы көчөлөрдүн бирине меценаттын атын ыйгарышкан. Ал көчөнүн муктаждыктарына дагы Азим Рой өзү акча бөлөт. Иликтөөчү журналисттер 2022 жылдын башында Азим Ройдун Швейцариянын ири банктарынын бириндеги эсебин табышкан. Азимдин банктык эсеби 97 жылдан 2013 жылга чейин иштеп, андагы эң көп каражат 11,6 миллион АКШ долларын түзгөн. ОССРПнин иликтөөчү журналисттери Азим Рой Орусия жана Борбор Азиянын кылмыш дүйнөсүндөгү байланышты бар ишкер, ошондой эле Кыргызстандагы эң белгилүү кримдөөл Камчы Көлбаев менен тааныштыгы бар экенин жазышкан. Журналисттердин маалыматына ылайык, Азим Рой Көлбаевдин жакындарынын бири менен иш алып барат. Буга кошумчалай 2022 жылдын сентябрь айында соц тармактарда Азим Ройго ыйгарылганы айтылган Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Кыргыз милициясына 95 жыл юбилейлик медалынын сүрөтү тараган. Ошол эле жылы 24 KG басылмасы өздүк булактарына таянып, Рой 19 сентябрда УКМКнын атайын эсебине 22 миллион 596 миң сом которгонун жазган. Төлөм документтеринде демөөрчүлүк Азим Ройдон өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоо максатында берилгени жазылган деп билдирген журналисттер. Депутат Шарапаткан Мажитова коомдук жайларда узун сакал өстүрүп жана бетин жаап чүмкөнгөндөргө айып пул салууну сунуштады. Тештүү мыйзам долбоору 14 ноябрда коомдук талкууга коюлду. Депутат укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 127 беренесине 2 жаңы пунктту. Коомдук жайларда адамдын жана жарандын инсандыгын идентификациялоо жана коомдук жайларда узун сакалчан жүрүү жөнүндө киргизүүнү сунуштап жатат. Мыйзам долбооруна ылайык коомдук жайлардагы жарандардын өздүгүн идентификациялоону камсыз кылуу үчүн ачык болушу керек. Буга убактылуу эмгек же кызмат иши менен алектенген адамдар, ошондой эле дипломатиялык статусу бар чет өлкөлүк жарандар гана кирбейт. Жүзүн жаап кийинген же узун сакал өстүргөндөргө 2000 сом өлчөмүндө айып салуу же болбосо 30 саатка чейинки мөөнөткө коомдук иштерге тартуу сунушталып жатат. Эгер жаза чаралары колдонулгандан кийин кайталап жасалган болсо 4000 сом айып пул салынат же 40 саатка чейин коомдук иштерге тартылат. Мыйзам долбоорунун маалымат негиздемесинде документ жарандардын өздүгүн идентификациялоо максатында коомдук жайларда алардын кийимин жана сырткы көрүнүшүн жөнгө салууга багытталганы белгиленет. Депутаттын айтымында мыйзам долбоорунун максаты адамдын өздүгүн идентификациялоо жана өлкөдө коомдук коопсуздукту камсыздоо болуп саналат. Мажитованын пикиринде айрым коомдук жайларда паранжа кийүүгө тыюу салуу жарандардын жүрүү жана дин тутуу эркиндигине болгон укуктарын чектебестен коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыз кылууга жардам берет. Буга чейин эле депутат Шарапаткан Мажитова паранжа маселесин көтөргөн. Парламенттин 6 сентябрдагы жыйынында ал күндөн күнгө паранжа кийген аялдардын саны өсүп бараткандыктан мамлекет тараптан чара көрүлүшү керектигин айтып чыккан. Ал эми муфтий Замир Ракиев никап боюнча Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын позициясын билдирди. Биз башынан хиджабты колдоп келе жатабыз, а бардык жүзүн жаап алганды никап дейт. Никап ар кимдин өз укугу, бирок парз эмес. Эч кимдин укугун чектей албайбыз деген бүтүмгө аалымдар кеңешинде келгенбиз деп айтты муфтий Азаттыкка курган маегинде. 14 ноябрда социалдык түйүндөрдө эркек киши кызды сабап салган видео тарады. Окуя Нарын шаарындагы соода борборлорунун биринде банкоматтагы кезектен улам болгону айтылат. Видеодон киши кезекте турган кызды кулата чаап, андан кийин да окуя болгон жердеги аялдардын каршылыгына карабай кызды кууп сабаганын көрүүгө болот. Нарын шаардык милициясынан клопко учурда жабырлануучуга карата соттук медициналык экспертиза дайындалып, толук кандуу териштирүү иштери жүрүп жатканын айтышты. Ал эми шектүү Нарын районундагы Орто Нура айылынын 31 жаштагы тургуну экени аныкталды. Кол салуу боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Тергөө уланууда, анын жыйынтыгында юридикалык баа берилет дешти милициядан.
Жогорку сот Ош аэропортунда майыптыгы барлар үчүн жетиштүү шарт түзүлбөгөнүнө байланыштуу мекемени сотко берген тургун Баястан Абдыкадыровдун арызын жарым-жартылай канааттандырып, 100 000 сом кенемте өндүрүү чечимин чыгарды. Абдыкадыров өзү клубко Ош аэропортунда майыптыгы барлар үчүн шарттар толугу менен каралбаганын жана аба майданынын кызматкерлери тарабынан намысына деген сөздөр айтылгандан кийин сотко берүүнү чечкенин билдирди. Аэропортто майыптыгы бар адамдарга каралган атайын дүйнөлүк стандарттагы шарттар болуш керек. Борборго дарыгердин көзөмөлүнө Ош аэропорту аркылуу учууга камынган учурда ажаткана майыптыгы барларга ыңгайлуу эмес экенин байкадым. Учакка көтөрүлүп чыгып жатышты, бирок ошол чыгарып жаткан кызматкерлер намысыма тийип сүйлөндү. Менден башка канчалаган адам бул учак аркылуу учаарын жана алар дагы ушундай жаман абалда калаарын ойлоп, шарттарын оңдолушу үчүн сотко бергенмин, деди ал. Абдыкадыровдун Ош аэропортуна каршы арызын Ош шаардык соту үстүбүздөгү жылы 7 февралда кабыл алган. Доо арызга ылайык Абдыкадыров Ош аэропортунан 200 000 сом кенемте төлөп берүүнү жана аэропортто кыймылы чектелүү адамдарга керектүү шарттарды түзүүнү талап кылган. Доогер аэропорттун ажатканасында майыптыгы барлар үчүн ылайыктуу шарттар түзүлбөгөнүнө байланыштуу ыңгайсыз абалда калганын айткан. Ошондой эле учакта отурганда кыймылы чектелген жүргүнчүлөргө атайын лифттин жок экенине нааразы болгон. Стратегиялык соттук териштирүү борборунан аэропортто майыптыгы барлар үчүн шарттардын каралбаганы Кыргызстандын мыйзамдарында тыюу салынган дискриминация экенин белгилешет. Териштирүү борбору тиешелүү шарттар каралбаган жагдайды каражаттын жоктугуна шилтеп мүмкүн эместигин белгилешет. Анткени бул майыптыгы барларга карата адамдык беделге шек келтирүү болуп эсептелет. Бишкектеги мектептердин бирине бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат тараткан 2 өспүрүм кармалды. Маалыматка ылайык 14 ноябрда Борбор каланын Койбагаров көчөсүндөгү мектепте иштеген мугалимге сиздин мектепке НДМ тобу тарабынан мина коюлган. Адамдарды эвакуациялоого 20 мүнөтүңүз бар. Болбосо алар куткарылбайт деген билдирүү келип түшкөн. Билдирүү жөнөткөндөр жардырууну токтотуу үчүн 50 000 сом талап кылышкан. Мугалим милицияга кайрылган. Жерине барган кызматкерлер жана кинологдор имаратты тинтүүгө алган, бирок бомба табылган эмес. Бул окуя райондук милицияга каттоого алынып, тергөө иштери жүргүзүлгөн. Жалган маалымат тараткандар ошол эле мектептин 14 жаштагы 2 окуучусу экени аныкталган. Окуучулар кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган куракка жете элек болгондуктан ата-энелерине өткөрүп берилип, мындай окуяларды болтурбоо максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү, дешти милициядан.